Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик визит менен Кытайга учуп барды. Парламент депутаты Осмонбек Артыкбаев камакка алынды. Ысык-Көл облусундагы 169 эс алуу жайынынын 18-нде талапка шарттар ылайыкталган эмес. Эми ушул жана башка кабарлар менен таанышып алыңыздар. Студияда Гүлжан Кулманбетова. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик визит менен Кытайга учуп барды. Аба майданында мамлекет башчысын Кытай Эл Республикасынын тышкы иштери министринин орун басары Чан Хан Хуэй тосуп алды. Аэропортту ардактуу кароолдун ротасы тизилип, эки өлкөнүн желектери илинген. Мамлекеттик визиттен алкагында президент Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен мамлекеттик кеңештин премьери Ли Кэцян жана бүткүл Кытай эл өкүлдөр жыйынынын туруктуу комитетинин төрагасы Ли Чаньшу менен жолугушат. Бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлары күтүлүүдө, анын ичинде ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү орнотуу жөнүндөгү Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы биргелешкен декларация бар. Андан соң президент Сооронбай Жээнбеков 9-10 июнда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Циндао шаарына барат. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынында Шанхай кызматташтык уюмун мындан аркы өнүгүшүнө тиешеси бар бир катар чечимдерди талкуулап, кабыл алуу, саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык чөйрөлөрдөгү коопсуздук жана тышкы байланыш жаатындагы документтерди бекитүү болжонгон. Саммитте Кытай тарап Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешине төрагалыгын 2018-19 жылдарга Кыргызстанга өткөрүп берет. Саммиттин алкагында президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Индиянын премьер-министри Нарендра Моди, Монголиянын президенти Халтмаагийн Батулга менен эки тараптуу жолугушууларды дагы өткөрөт. Парламент депутаты Осмонбек Артыкбаев камакка алынды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдиргендей, Артыкбаев коррупция беренеси боюнча козголгон кылмыш ишине шектүү катары УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Азырынча анын камактагы мөөнөтү кандай болору тууралуу чечим айтыла элек. Эске салсак, 5-июнда башкы прокуратура Осмонбек Артыкбаевке карата Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруудагы коррупция боюнча кылмыш ишин козгогон. Анын алдында депутат УКМКга суракка чакырылган. Буга чейин анын адвокаты Айжан Урзакунова жылуулук электр борборундагы чуу боюнча камакка алынган Улуттук энергия холдинг ишканасынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиев менен Артыкбаев тергөө процессинде беттештирилип, суракка алынарын кабарлаган. Башкы прокуратура Кытайдын TBEA компаниясы менен Бишкек жылуулук электр борборун 386 миллион долларга модернизациялоо тууралуу Артыкбаев 2013 жылы энергетика министри болуп турган кезде Кыргызстанга ыңгайсыз шарттагы келишим түзгөн деп айыптады. 2018 жылдын 5-июнунда Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Осмонбек Артыкбаевка карата Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруудагы коррупция боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303-беренесинде каралган кылмыш белгилерине ылайык кылмыш ишин козгоду. Бул козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Осмонбек Артыкбаев кылмыш жаза кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүмү боюнча каралган кылмышка шектүү адам катары Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайынын тергөө камак жайына киргизилди. Учурда тергөө жүрүп жатат. Эскерте кетсек, 5-июнда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбооруна байланыштуу мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 1-май райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Ушул эле күнү Кубанычбек Кулматовду 28-июнга чейин камакка алуу боюнча соттун чечими чыккан. Кулматов 2014 жылы мэр болуп турган кезде Кытайдын TBEA компаниясы Бишкектин жылуулук электр борборуна жана Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиешеси бар экендигин буга чейин УКМК маалымдаган.
Коррупцияга байланышкан бардык кылмыш иштери ар тараптуу иликтениши керек. Мындай пикирин КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов партиялаштарынын акыркы чуулгандуу камоолору боюнча комментарий берүү учурунда билдирди. Анын айтымында Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча чуулгандуу маселенин алкагында депутаттык топ жеке иликтөө жүргүзүп, анын жыйынтыгы боюнча парламентке отчет берип, жогорку кеңеш бул маселеге өзүнүн баасын берген. Бишкек жылуулук берүү ишканасындагы авариянын себептерин жана 386 миллион доллар өлчөмүндөгү каражаттын максаттуу пайдаланылышы боюнча кылмыш ишин ар тараптуу иликтеп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу тапшырмасын депутаттык комиссия укук коргоо органдарына берген, деди КСДПнын лидери. Өмүркулов энерго тармактагы атка минерлер буга чейин камакка алынгандыгын белгилеп, эң башкысы иликтөөдө ар тараптуулук жана адилеттүүлүк эске алынышы зарыл деп кошумчалады. Жогорку кеңеште КТРКнын байкоочу кеңеши отчет берүүдө. Депутаттарга 2017 жылдагы ишмердүүлүгү тууралуу байкоочу кеңештин төрагасы Жыпар Жекшеев, корпорациянын башкы директору Илим Карыпбеков маалымат берип жатат. Эл өкүлдөрү көрсөтүүлөрдүн сапаты, мазмуну, каржы маселесине байланыштуу суроолорду берүүдө. Бүгүн жыйын соңунда байкоочу кеңештин ишмердүүлүгүнө байланыштуу чечим кабыл алынат. Нарында быйылкы аймактарды өнүктүрүү жылына карата айыл чарбага арбыныраак маани берилип, элет жерине медициналык бөлүмдөр ачылып, бала бакчага болгон муктаждыктар дагы азайып калды. Бирок чет жактан инвестиция тартуу кыйын болуп жатат. Анткени менен бул жагынан облус жакшы жолун таап алды. Теманы аймактык кабарчыбыз Алишер Аскарбеков улантат. Нарын облусу борбордон эң алыс жайгашкан Дуан. Климаты катаал келип, чет жактан инвесторлорду тартуу оңойго турбайт. Бирок мунун деле жакшы жолу табылган. Анткени жергиликтүү бийликтин демилгеси менен Теңиртоолук ишкерлерден жардам сурап, ички инвестицияны мыкты өздөштүргөн. Албетте бул иштер аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында ишке ашып жатат. Орто чакан ишкерлер, жете ишкерлерди дагы чакырып Бишкекте жолугуш өткөрдүк. Где-то бир 550дөй ошо бизнесмендер чогулттук. Ошолордун жыйынтыгында мына мага берилген маалыматтар боюнча где-то бир 800дөй проект болду область боюнча. Суммасы 1 миллиард сомдон ашыгыраак. Азыр Дуан боюнча 40 миллион сомдон ашык акчанын жумушу аткарылды. Анда жер-жерлерде вет сервистер курулуп, бала бакча жана медициналык бөлүмдөр ишке кирип жатат. Мисалы, бул Нарын районунун Эңбектала айыл өкмөтү. Жакын эле малдарлоочу Заманбап жайдын курулушу аяктап, пайдаланууга берилип 1 миллион сомдон ашык акча кеткен. Эң негизгиси ушул жерде айыл тургундарынын малынан кан алуу, дарылоо, буюрсам ушул жана жылкылардын идентификациясы башталса, ошол жылкылардын идентификациясы толук ушул жерде өтөт буюрса. Ал эми элет элинин жашоосун жакшырткан айылда дагы медициналык тейлөө бөлүмү ачылган. 2 миллион сомдон ашык каражат түрк мамлекет тарабынан колдоо болуп, мындай жаркыраган жагымдуу имарат курулду. Уже элге дагы жеңилдик болуп атат да. Келебиз, дарыланабыз, давлениясы текшертебиз дегендей ошол эми аман эсен болуп оорубайлык да, сыктабайлык ошол. Азыр көп кабинеттерибиз ар бирибизге жакшы, ыңгайлуу шарттар бар, түзүлгөн. Элибизге да жакшы болду. Ошо элибиз келип көрүнүп кетип турушат. Дуанды өнүктүрүүдөгү дагы бир чоң иш таза суу маселеси. Азыр бул суроо кабыргасынан коюлуп, 42 айылга 5 жылдын ичинде киргизүү жумушу башталганы турат. Ал эми мурда иштеп токтоп калган ишканаларды азыр кайра калыбына келтирүү иштери кызуу жүрүп жатат. Биз Кочкордо дагы ошол бут кийим заводу жабылып калды эле. Мына бүгүнкү күнү биз инвестор таап, Кудайым буйрса ал инвесторлор да чукул арада келебиз деп өзлөрүнүн ачуу боюнча, иштөө боюнча меморандумга кол коелу дедик. Картошка сактоочу жай боюнча меморандум коюлуп, мына буйрса күздөн баштап бүт материалдар алынып, мына 19-жылы салынып ишке берилет. Албетте аймак күчтүү болсо, өлкө өнүгүүнүн үстүндө болот. Айтылган убадалар келечекте иш жүзүнө айланып, Дуандын экономикасы өөрчүп, эли кубанычта жашасын дейле. Алишер Аскарбеков, Бексултан Мамбетов, Коомдук биринчи канал, Нарын облусу. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биздин каналдын кабарларына назар салып туруңуздар.